2 этаж болгон ушул чоң үй. Мансарты менен 3 этаж, подвалы дагы бар экен. Аны менен 4 этаж болгон ушул чоң үй. $85.000 сатылат туугандар. Стеналарындагы ушул өзүм үчүн жакшы кылып салган үйүм дейт туугандар. Үй көпчүлүгүңүзгө эле жакса керек. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Жакшы жери природный газ бар экен. Бул жакта документтери бар элимиздин колунда экен. Ээсинин номери экранда жана описанияда жазылып турат туугандар. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Ала Тоо, Байчике көчөсү 80-даректе жайгашкан. Сиздер үйгө баруу үчүн Ала Тоонун центральный көчөсү жана Сынташ көчөнүн кесишинен өйдө карай жүрөсүздөр. Катарда экинчи көчөнүн оң тарапка бурулсаңыздар эле сатылуучу үй жайгашкан. Бул жерден 220-148 маршруткалар жана 42 автобус менен сиздер шаардын бурч бурчуна бара аласыздар. Бир аз жүрсөңүздөр бул жакта мектеп үй. Жакын эле болуп калат, садиктер, мечиттер баары бар экен туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү. Дарек Ала Тоо, Байчике көчөсү 80-үй болуп калат туугандар. Жалпысынан жерин аянты 5 соток, фактически андан да көп экен. Документинде 5 соток туугандар. Сиздер Сынташ жана Байчике көчөсүнүн кесишине келесиз. Оң тарапка бурулсаңыздар ушул 2 этаж үй, өйдөсү мансард, ылдый тарабы подвал болгон ушул үйдү көрө аласыздар. Так, чыгыш чек ара туугандар. Мынакей бул жактан башталат экен. Батыш чек арасы. Бул жерде бир дарбаза, бул жакта гаражга кирген экинчи дарбаза, бул кошунанын дарбазасына чейин. Көчө тараптан кирпичтен болгон забору. Кошуналар райондун көрүнүшү. Так, бул үйдүн баасыны канча деп ойлойсуздар туугандар? Подвал 2 этаж, жери 5 соток. Бул үйдүн баасы $85.000, дагы сүйлөшүү болот. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Чоң 147 квадрат метр болгон жилой үй, 147 квадрат метр болгон үй туугандар. Анан стенасы ички тарабы 1,5 кызыл кирпич, сырткы тарабы мондай бир кирпич менен кийин эмне деп коет, силикат деп коет элем, ак кирпич менен жасалган жана экөөнүн ортосунан базалит менен жууланган үй экен. Этаждардын ортосу плита менен бөлүнгөн, подвалдары өтө бетонну жакшы кылып өзүм үчүн салынган үй дейт туугандар. Стенасы жакшы экен. Эмне деп коет эле, жанагы сөөгү деп коет беле, же дуалы, кыскасы жакшы сапаттуу материалдар менен салынган үй экен. Так, машина койгонго жайы, навеси. Бул жерде документи боюнча айтсак кызыл ките үй, жана техпаспорту да ичинде. Келип аны карап көрсөңүздөр болот. Так, бул жакта ылдый таптар мондай стяжка болгон, жана бул жагында кошумча курулуштары. Үйдүн түштүк тарабынан көрүнүшү. И бул жакта дагы мондай бош жерлери, бактары бар экен. Аларды видеонун жүрүшүндө көргөзөм туугандар. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөм. Мынакей бул негизи кирүүчү эшиги. Киргенде ушундай коридор туугандар. Бул коридордон кол жакка калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Чыгыш тараптан терезелери. Бул жакта жаткан экен. Анан так. Бери карай жүрсөк, мондай коридор. Бул жакта ушундай холл дейбизби, ушундай бир бөлмөсү. Түндүк тарабынан терезе, отоплениянын батареялары. Подвалга бул жак менен да түшүп аласыздар. Бул жерде мондай бир чакан бөлмөсү. Ичиндеги бардык көрүп турганыңыздар калат экен. Бул жакта зал. И залдан дагы бир бөлмөгө өтүп кете алабыз туугандар. Дуалдар дагы широкий болгон дуалдар экен. Так, андан ары туугандар экинчи этажды көргөзөйүн. Так, дагы эмне маалыматы? Мектеп бул жерде Ала Тоодо бар, садиктер бар, мечиттер бар туугандар. Так. Чыкканда оң тарапта мондай бир бөлмөсү, түндүк жана чыгыштарына терезеси. Жана бул жерден мансардка да чыгып кете алабыз. Бул тарапта дагы бир экинчи бөлмө, мынакей спальный бөлмө экен. Түштүк тараптан терезелери, көрүп турганыңыздар ремонт. Чоң үй экен туугандар. Негизинен. Так. Бул жакта дагы бир мондай бөлмө. Жана бул жерде дагы бир бөлмө туугандар. Андан ары айта кетчүмүр, сиздерге балконду көргөзбөй калып турмун. Бул жагында мондай кенен балкону деле бар. Ал жерден короосу жана кошуналар кенен көрүнөт экен туугандар. Мен кайрылуу сатуучунун короосундамын туугандар. Бул жакта подвал, үйдүн өйдө жагы размери менен тең болгон подвал. Бул жактан киресиздер. Потологу деле бийик. Кирсеңиздер башыңыздар тийбейт туугандар. Аны келгенде карап көрсөңүздөр болот. Арт тарабынан гаражга кире аласыздар, жана мондай дагы бош жери
бош жери. Документ боюнча айттык. Электр энергиясы 3 фазалуу, природный газ бар экен. Анан отопление, второе отопление. Газ менен дагы, көмүр менен жылыта аласыздар. Жана электр энергиясы дагы 3 фазалуу. Так, бул жакта бош жери. Анан батыш чегара мынакей ол жерге чейин тугандар. Чанда баласына чейин үйдүн батыш тарабынан көрүнүшү. А өйдө тарап чегарасы болсо. Могу бактар тосуп калыптыр тугандар. Өйдө жакта кошуна сеткасына чейин болуп калат. Могу кошумча курулуштар силерге караштуу болуп калат, алсаңыздар буюрса. Мынакей кошумча курулуштары дагы бар. Бас болсо бул чоң үйдүн тугандар. $85,000 сурап атыптыр. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсинин номери 0501 84 69 65. 0501 84 69 65. Лайктан басыңыздар, ошондой издеген дос тугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.